Улуттук банктын жетекчилиги доллар курсунун кескин жогорулоосун тышкы себептерге көбүрөөк байланыштырат. Алсак АКШ валютасынын көлөмү дүйнө жүзү боюнча азайып, анын айынан жашыл акчанын куну өсүп жатат. Ага кошумча болуп, Россияга киргизилген санкциялар мунай баасынын кескин төмөндөп кетиши олуттуу таасир этти. Анын айынан орус рубли да, казак теңгеси да 100%га арзандады. Ал жакта эмгектенип жүргөн мигранттар мекенине которгон акча да 28%га төмөндөп, $400 миллион азайды. Бизде экономикалык абал анча жакшы эмес болгондуктан Кыргыз сому мындай факторлорго туруштук бере албай жатат дешет Улуттук банктын өкүлдөрү. Биздин экспортубуз импортко салыштырганда 2,5-3 эсе азыраак болуп атат. Ошол себептен долларга да талаптар көп болуп атат да. Эми үчүнчү фактор жөнүндө айтып кетсем, бул эми психологиялык жана спекулятивдик факторлор болуп атат да. Элдер орус рублин карап алып, казак теңгесин карап алып, булар кескин түрдө түшүп кетиптир долларга карата. Бизде да сонда түшүш керек деп ошондой жаман бүтүлөр болуп атат да эл арасында. Биздин өкмөт кырдаалдын мындай кескин өзгөрүшүнө даяр болбой алдастап калышты. Азырынча аларда интервенция кылуудан бөлөк арга жоктой. Жыл башынан бери $260 миллион сатыкка чыгарылды. Эми алар валюта рыногунда туруктуулукту камсыз кылуу үчүн банктардын капиталын жогорулатууга барып жатышат. Быйыл июль айында 300 миллион сомго жогорулады. 2017 жылдын июль айына чейин бул көрсөткүчтү 600 миллион сомго жеткирүү пландалып жатыптыр. Ошондой эле алтын куймаларын сатыкка чыгара башташты. Бирок азырынча бул аракеттердин натыйжасы билине элек. Улуттук банк сатыкка чыгарган долларлар элге жетпей, банк жетекчилери тарабынан жеке чөнтөктөргө кызмат кылып жатат деген айыптоолор айтылды. Президент долларды лыйлатал десе, ал жерде коррупцион стил менен тигилер сатып алып эле даярдап койгон паспорттор менен банкирлер алып эле кайра эмеге сатып атат тиги валютный отделдерге. Бул жөнүндө мен аябай информированный билем. Анан сиз ушуларды бир карап текшерип койбойсуңарбы? Ал эмне үчүн одна тоже эле бир эле киши 10 жол алат долларды. Мындай көрүнүшкө жол берилип жатканын Улуттук банктын өкүлдөрү моюнга алды. Эки банкта мындай мыйзам бузуу табылып, аларга 6,5 миллион сом өлчөмүндөгү айып салынган экен. Мындай көрүнүштөрдү жоюу үчүн атайын рейдтер уюштурулуп жатканы айтылды. Лицензиясы жок акча алмаштыруучу жайлар абалды ого бетер оорлотуп жатат дешет банкирлер. Алардын влияниясы сиз айткандай чын эле чоң. Аларга болгон чараларды Нурбек Жеңиш дагы айтып кетти. Болгону биз 1000 сом же 1,5 миң сом штраф сала алабыз, же болбосо лицензиясын токтотуп кое алабыз. Биз күтүлүп аткан эффекти бербейт деп атабыз. Ошондуктан биз биринчиден административдик штрафтарды көтөрүп атабыз. Бул жөнүндө дагы айтылып кетти. Андан сырткары ушу обмен бюролорду жабыш керек деген демилге көтөрүлүп чыккан. Валюта базарындагы абал бүгүн парламенттин бир нече фракциясынын жыйынында талкууланып, эл өкүлдөрү өкмөт мүчөлөрүн тиешелүү аракеттерди көрбөй жатасыңар деп айыптады. Доллар курсу парламент депутаттары үгүт иштери менен алектенип, каникулга кеткен маалда кескин жогорулай баштады дейт Акылбек Жапаров. В 2012 году 2012 жылы Бабановдун өкмөтү учурунда аткаруу бийлиги жана президент саясий чечим кабыл алган. 3 жылдын ичинде бюджет дефицити нөлдүк көрсөткүчтө болсун деп. Евразиялык экономикалык алкакка кирээрибиздин алдын ала билип, алардын деңгээлине жетишүү үчүн азыркы өкмөттө ушундай чараларга барса болмок. Кечээ эле Россия өз бюджетин экинчи окууда кабыл алды. Алардын бюджетиндеги тартыштык 0,5%ды түздү. Эмки жылга бул көрсөткүчтү нөлгө түшүрүү максаты коюлууда. Ошондой эле эл өкүлү доллар менен насыя алгандардын абалын жеңилдетүү зарылдыгын белгиледи. Бул үчүн алар алган насыяны сомго которуу зарыл дейт депутат. $40 миллион сомго которуудан өкмөт эч нерсе жоготпойт. Ошол эле учурда насыя алгандарга жардам берген болот. Белгилей кетсек, Улуттук банк жыл башынан бери интервенция кылуу максатында $294 миллион сатыкка чыгарган. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.